Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Мына ушул жерде 8 баш кочкор турат. Бардыгы жөнүндө маалымат берем. Бул кара кочкор бомба деген кочкордун козусу 2 тиштен тер түшкө өтөт. Бою 95-тин тегереги. Атасы Гисар, энеси Афган туугандар. Жанында кызыл козу кочкор Лопестин линиясынан тегиздиги, разрези бардыгы жайында. Бою 90-дын тегереги. Анда кара кочкордун баасын айтпай койдум. Мунуку 80 миң, мунуку 45 миң кызылдыгы. Анан жанында мына ушул каштан кочкор. Каштан кочкор сатылбайт. Бирок мына ушул кочкордун берде 3 козусу бар. 3 козусу козу кезинде сатылып, анан кайра биздин колго келип калды. Мына ортодо турган 2 кара. Бул кара. Адеме көрсөтөйүн. Мына кара. 2 тиштен 4 тишке өтүп атканын учуру. Куйрук азыр бүт эле апасынын копиясы. Энеси Гисар, атасы Афган. Атасы мына кочкор Афган. Так, андан кийинки козусу Нол гер козу, энеси Жайдары. Бою 95-ке жакын, 95-ин тегереги. Бул 3 козусу тең 2 тиштен 4 тишке өтүп аткан козулар. Арзан кочкорлорду издегендер болсо, мына ушул кочкорду 30 миңге берем, гер кочкорду. Бою бийик, сыны тегиз, туугандар, бирок арык. Күзгө чейин жакшылап багып кочкор кылып аласыздар. Ал эми могу кара кочкордун баасын айтпадым. Наркы чоң кочкордун жанындагы. Мунун баасы 60 миң туугандар. 60 миң болушу. Анан бул кара кочкордун чоң кара кочкор бул Динозавр деген Жалал-Абадта Тайлак деген чарбагер бар, чоң күчтүү. Ошол неменин Тайлактын Динозавр деген кочкорунун козусу. Учурда 6 тиш. 2 жыл койго коюлду. Кут өтө күчтүү. Козуну чоң жиликтүү козуларды берет. Бул кочкордун баасы 80 миң сом туугандар. Мына келишкен чоң сындуу чоң кочкор. Андан кийин мына арык кара кочкор. Эми туугандар булар сезонго чейин багылат. Бирок азыр ким арзан издеп, арзан алып багып койгон, 1-2 койго койгончо дегендер болсо, ушул варианттарды айтам. Бул кочкордун баасы 45 миң сом. Бул кочкор дагы 2 тиштен 4 тишке өтүп атат. Бою, сын сыпаты, сөөгү мыкты, тегиздиги, көйрөгүнүн карбоностугу, неменин тумшугунун бардыгы жайында туугандар. Бул кочкордун баасы дагы азыркы баасы 45 миң сом. Кем болот? Кимге жаккан болсо, мына ушул кочкорлордун кайсы бирин отдельно видео кылып, параметрлерин өлчөп тарт десеңиздер тартам. Жаккан болсо айта бересиздер. Ал эми каштан кочкор бул сатылбайт. Эгерде ошончолук ышкыбоздор боло турган болсо, баасын сүйлөшсөк болот. Бирок сата турган оюбуз жок азырынча туугандар. Койго коюп жакшы козуларды алып атабыз. Кудай кааласа, насип кылса, жүнүнүн тазалыгы, мындай куйрук тегиз, карбоноз, кулакты бергендиги жагынан мүмкүн болсо видеого дагы кошуп коем бунун козуларынан. Быйыл 3-чү жыл өзүбүздө коюлуп атат туугандар. Ал эми ачыгын айтыш керек, мына козулары козу кезинде, ушу жайлоодон бөлүнүп келгенде сатылган. Анан кайра биздин колго келип отурат. Мына кичинекей козу жөнүндө деле маалымат берип кое берейин. Бул 5 айлык козу. Гармоноз өтө мыкты, кулагы жайында туугандар. Кораблевский линиядан 5 айлык козу. Төсөктүү жакшы козу бул. Бул жөнүндө эле маалымат берип коерейин. Бул козу дагы азырынча сатылбайт. Негизгиси мына жерде ушул 6 кочкор бар. 6 кочкордун кайсы бирин алсаңыздар дагы боло берет. Адрес Карагулда районунда. Лайтала айылы.
Okey, toğanlar. Görünsüzler.